Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün internette qarap Akim Bayka, Akim Toktaliyev janağı Atatürk boyunça, Pakistanlıklar boyunça aytkanын görüp men da bir oy жүгүртүp elge özümün oyumdu aytayın dep bugün kayırlı жазайын dedim da. Bayağı ele tarihte el biyligi dep. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nusalli ala Resulihil Kerim. İndiden başlasak değil mi? O köp жаңылыштар көп болот экен. Могу Нуркожо Ораз Садырды Ажо деп атабыз. Ажо дегендин тамырында Жо деген дагы тамыры бар да, душман деген. Ажо деп, Жо деп. Ана Акаев менен тиги Бакиевке жарашат ошол убакта Акаевди Ажо деп. Жо деген бул душмандыгы бар деген мааниде. Ошон үчүн бул Садыр Нуркожо Ораз Садырды тактыга элдин бир бөлүгү отургузган, калган бөлүгү макул болгон, каршы чыккан эмес. Муну кыргызда хан деп айтат. Садырды Садыр хан деп айтабыз. Ажо эмес, хан деп. Не дегенде Садырды эл шайлаган. Падышаны Аллах Таала өзү коет, жана өзү башкарат. Кандай болсо оң болсо оң болот, сол болсо сол болот. Хан элге карап оокат кылат, элге карап иш кылат. Мына ушуну айтып коеюн. Ошон үчүн Нуркожо Ораз Садырды Ажо дебегиле, себеби Жо деген ичинде душмандык деген тамыры бар ал Ажо деген сөздүнчү. Жо деген өзүңөр деле байкабайсыңар. Хан деген бул эзелтен кыргыз Манас бабабыз хан болгон, Чыңгыз хан бабабыз хан болгон, Бейбарыс хан болгон. Мына хан деп айтабыз. Ошон үчүн жана жаңылбаш керек. Хандын өкүмдарлыгы болот, өкүмдарлыгы өтө берет. Анан кийин хандын каары да болот. Ошондуктан жанагынтип тияк от жагып, бияк от жагып, Пакистандарды кол салып, тиги мэрия болсо тиги Ататүрктөгү үйлөрдү түртүп беребиз деп ызы чуу кылып туура эмес иштер көп болуп атат. Ошон үчүн булдай нерселерге катуу чара көрүп, булдай нерсе токтотуш керек. Азыр элди дүрбөтүп көтөрүп бийликте отурабыз дегендер өтө чоң жаңылыштыкта болот. Себеби ар бир өзгөрүүнү Аллах Таала өзү кылат. Азыркы тапта Аллах Таала кыргыз элин туура нукта алып баратат. Мына кемпир абад боюнча талаш тартыш кылып атат. Тиги Өзбекстанга кетип калды, суу андай мындай, ошого тиреп туруп тиги кайра эле баягы өзүнүн баягы каалоо тилектерин ошого тиреп тиги бийликке асылып аракеттер көп болду да. Бул нерсе айтып кете турган нерсе, Өзбекстанда кыргыздын саны өтө эле көп. Бара кийин балким чек арабыз деле жоголуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерден өтө эле мындай катуу Өзбекстанга кетип калды, антип калды, минтип калды деген сөз бул жөн эле элди козутуш үчүн кылынган нерсе деп түшүнөм да мен. Кудайга шүгүр эле бара мүмкүн Европадай болуп тиги чек араларыбыз деле жок болуп кетет дейм. Ошого жетсек иншалла. Анан кийин азыр тияк от жагып, бийликке кол салып, анан митинг уюштурабыз деп, жана тилекмат деле көп эле митинг деп уюштурабыз, антип атабыз, тигинтип атабыз деп курулай сөз эле ал. Эми азыр митинг бийлик оодору деген болбойт. Азыр Аллах Таала өзү туура нукта алып келатат. Мына Пакистандарга туура эмес мамиле болуп калды. Себеби Пакистандарды Аллах Таала булар жаштайынан ислам дининде диний жолдо жүргөн, мушташ эмес тиги бирөөгө катып сөз сүйлөгөн инсандар көп бияктачы. Ошондон өтө бир чоң жаңылыштык болуп атат. Бирок булар Аллахтын өкүмү менен келди. Булар
Кыргызстанга кичине кандай деп айтсам бир жамандык эмес жакшылык алып келе турган инсандар келип атат, Кудайга шүгүр. Калгандарын айта албайм, бирок Пакистан тараптан келгендер бул Аллахтын өкүмү менен келип аткандар деп түшүнөм да. Бул жагы жаман эмес. Ошон үчүн аларга мындай зордук зомбулук көрсөтөбүз деп Алланын каарына калып бир жазага кабылып калбагыла деп о жаш балдарга. Бул деген Аллах Тааланын кылып аткан иши. Анан силер Аллах Таалага тиги чоң муштуң болуп минтип коебуз деп ойлобогула, себеби Алланын каары да бар, жазасы да бар. Ошон үчүн абайлагыла, о жаштарга айтайын, өзгөрдүн тагдырыңарга балта чаап аласыңар. Анан кийинкиси Ататүрк боюнча Аким Байкем айтып атат, туура эмес, үйлөрдү сүрдүрөбүз деп мэр айтып атыптыр. Эми мэр деле мыйзамга баш ийиш керек да. Кантип эле бир киши мен мэрмин, мурдакылар туура эмес кылып коюптур, мен туура кылам деп тиги 1000 кишинин үйүн түртүп салган деле болбойт ал нерсечи, жөн эле кулай сөз да бул. Ошондуктан Ататүрк паркын жанагындай канча территориясын кыскартса, ошо кыскарткандар тет жакта бир какыраган жерлерди кайра парк кылып берип, ошончолук территорияны гүлдөтүп, парк кылып беришsin, анда өзүнүн каражатына моюнуна алып. Тигил үйлөрү кала берсин анда. Эми бош жаткан жерди парк кылып, ошончолук жерди кошуп беришsin, өзүнүн каражатына, күнөөсүн моюнуна алып, мыйзамды бузуп, жерди баягы мыйзамга карабай берип салгандар, ошолорго милдеттендирип коюш керек, өзүнүн каражатына ошентип парк уюштуруп берсин, ошончо жерди гүлдөтүп. Андай деле кылса болот. Я жана Аким Байке айткандай, аларга үйлөр куруп берип, анда тигилердин ошо саткандардын, паркты мыйзамсыз бергендердин каражатынан бир жакшы жер бөлүп берип, үй куруп берип, анан кийин тигил үйлөрдү парк кылыш керек го. Бирок жанагындай бош жаткан жерди парк кылып берген эле оңго деп ойлойм да, эми баягы отурукташып калган элди жүрөтпөй эле. Эми Кыргызстанда болуп аткан нерселер Кудайга шүгүр акырындык менен баягы 30 жылдык түшүп калган чуңкурдан чыгып келатабыз. Руханий чуңкурдан, каржылык чуңкурдан акырындык менен мына могу бийлик чыгарганга аракет кылып келатат. Анан биз деле эми баягы тиги аракет кылып аткан адамдарга жардам бериш керек го деп ойлойм да. Анан мына Камчыбай Кыдыр Саев жөнүндө айтып атат Аким Байке, көп кишинин ишин аткарып атат деп. Бир чети бир адам көп ишти кылганда жүрөгүнө күч келет, чындыгы бар, ден соолугуна эметиш керек. Андан көрө ошол астындагыларды туура иштетип койгон оң болот го деп ойлойм. Өзү эле баягы аралашып баардык көзөмөл калам дегенден көрө ошол системаны иштетип койгондо жеңилирээк болот. Эми баягы тияка милиция болуп, бияка строитель болуп, анан көп кишинин милдетин аткарганда деле жүрөгүнө күч келет адамдын. Ошон үчүн тиги Аким Байке Камчыбай Кыдыр Саев жөнүндө туура эле айтып атат. Өзүнүн ичине аяш керек да, ал киши деле баягы. Андан көрө ошондой бир система куруп коюп, ошол системаны иштетип койгон туура болот деп ойлойм да, бир чети. Анан эми Кыргызстан азыр жанагы 30 жылдык чуңкурдан мурдакы бийлик туура эмес иш кылып, аябай бир жаман бир саска батып калган Кыргызстан. Уурулуктун сазы, руханий начарлыктын сазы, динсиздиктин сазы, ушундай нерселердин баарын эми Аллах Субхана ва Таала миң мертебе шүгүр кайра оңдоп, ислам динин берип, балдарыбызды туура нукка салып, кыздарыбызга туура нукка салып көрсөтүп келатат. Кудайга шүгүр. Келечегибиз бар, Кудайга шүгүр, оңолот. Руханий жагынан да оңолуп келатабыз, экономика жагынан да оңолуп келатабыз. Аз баз бир 2 жыл чыдасак, Кудайга шүгүр эле болот. Могу энергия сектору оңолуп кетсе,
сатыкка чыгарсак жана касса миң, андан тышкары жер жемиштерди иштетүү, мал чарба көбөйүп келатат. Кудайга шүгүр. Акырындык менен мен ойлойм Кыргызстан өнүгүп өскөн, бир жаркыраган өлкөлөрдөн болот деп ойлойм. Эми Кудай Таалам ошону кут кылып берсин деп көптөн көп суранабыз. Аллага шүгүр, миң мертебе шүгүр ушундай кыргыз алакандай жерибизди сактап, саналуу элибизди сактап көбөйтүп атканына. Канча деген улуттар, миллиондогон инсандар жери жок элдер болуп атат. Биз болсо мына алакандай жерибиз, саналуу элибиз болгону менен өнүгүп өсүп келатабыз. Кудайга шүгүр, Аллахка шүгүр. Кийинки бир эки жылда оңолуу жолунда болуп, татынакай эл болуп оңолуп кетебиз деп мен толук ишенем. Машааллах. Амин. Аллаху акбар.